Биримдик саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер Орозбаев Эрк Нарымбекович. Ассаламу алейкум, урматтуу акалпактуу аталар, агылектүү энелер, амансыздарбы? Биз сиздер менен ушул жаман оору пандемиядан кийин көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтамын. Көптөн бери бири-бирибизди көрүшпөй, сагынышып калган болушубуз керек. Мына алдыда биздин талапкерлер, партиялаштар айтып кетти. Бул партияга эмнеге кошулдум? Бул партияга неге макул болдум? Мен дагы жергиликтүү кеңеште өзүмдүн партиямды эч кимге көз карандысыз деп бир дагы саясатчы же саясий партия жок, өз шаарын атап чыккан. Мен Ташкөмүр жаштар саясий партиясын түптөдүм. 2018 жылы 4 мандат алдык. Биз дагы өзүбүздүн күчүбүздү сынап, элибизге ак эмгегибизди өтөйлү деп чыктык. Баягы сыртта, азырда айтып кетти өйдөдөгүлөр, сырттан сынап отура бербей, биз дагы ичине кирип бир кызмат кылайлы дедик. Кудайга шүгүр, 2,5 жылда өз программабызды толугу менен аткардык. Ошондой эле ушул партиядан сунуш келгенде мен алдына барып сүйлөшүү жүргүзгөндө менден сурады, критерийлерди карадым. Мага аябай ыңгайлуу критерийлерди тура келди. Себеби имандуу коом болмоюнча улууга урмат, кичиге узат жок болот. Качан имандуу коом болгондо коррупция жоюлат. Качан имандуу коом болгондо карылар үйү жок болот. Качан имандуу коом болгондо жетим жесирлердин үйү болбойт. Ошон үчүн урматтуу аксулук туугандар, мен дагы өзүм Ташкөмүрдө төрөлүп өскөн менен, менин атам Акжолдук, апам Кербендик. Ошого мен дагы өзүм элим, өзүм жерим деп атканым ошодон. Ошого урматтуу акты ак, караны кара деген аксылык туугандарым. Ар дайым тарыхыбызда бар аксели революционер деп коебуз, а? Мунусунда ошон үчүн мээбизди революция кылбайлыбы? Күч колдонбой. Акчалууну эмес, акылдууну тандабайлыбы? Кандай дейсиздер? Ошого кагылайын кауым журт, мен сиздерден суранам. Бул да аябай